Bayke, joluyla oturalım. Ya, oğlum gördüm. Ben vacibini düşündürsem özleri нападение kılıp. O yerde bireme kılmış bu. Hiç derse kılan yok. Nasıl ücretliler kılar? Yok, hiç derse kılmayın. Ayt olsun. Ya, oldu görsem jol turayım. Aytsa gayra jol tursun. Ya, koyalım. Ya, oldu koyalım. Jurnalistler turat bu жерде, Bayke. Ne olmuş peki? Короче, жақтан маневр бүтүрдү. Таксист. Балам үйрөп аткан жагынан гөө катар айтсам эле бияк сайып түздү да. Айтсам эле сен неме иш болгон эмес. Ким гөө катар? Мен гөө катар пассажир болуп турмун. А сиз пассажир жолдо Ne için narmatası? Ne için narmatası? Orada mı sizde? Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөн бул видеону блогер Умар Даданов Instagram баракчасына жайгаштырган. Үрөө учурган окуя дал ушул мен турган жерде болгон. Ал жер болсо Элибаев менен Кулатов көчөлөрүнүн кесилиши. Өзүңүздөр бергенде бул жерде ар дайым жол кыймыл көзөмөлдөө кызматкерлер турат. Ушул жерде Кубат Бекмаматов кетип бараткан такси токтотулган, аны кызылга өтүп кеттиң деген айып тагышып, ошонун негизинен алар такси бала менен жол кыймыл көзөмөлдөө кызматкерлери 10-15 мүнөттө ортодо ким туура эместигин тактап калган кезде Кубат Бекмаматов чыгып ортого арачага түшкөн, бирок эмнегедир ушунун арты менен барып Кубат Бекмаматов азыркы күндө 2 айга камакка алынган. 2 айга камакка алып, анан мен видеодо көргөндө бир чоң террорист, кылмышкерди же коррупционерди кармагандай эле кармашкан. Мына ушул окуяны биз иликтеп беребиз. Чоң укук коргооргандарына кетирген алешимтерди ачтап бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бар алдыда. Анан күйөөмдү сразу ошол жерде алып калып 2 суткага камап койду да. Анан ошол жерде де 2 суткага албай, ладно, $1000 берсең, сен бизге $1000 берсең, сен эми домашний арестке чыгып турасың 2 күнгө деп ошенткен. Ким айтып турушу $1000 берсең деп? Тиги тергөөчүлөр айткан да. Ошо тергөөчүнү коркуттур деп атабыз. Тергөөчүнү коркутту деп, ошентип башка тергөөчүгө өткөрүп берип коюптур ал. Райымбекова Диана мен ушинтип коркутту деген кагаздары да бар экен. Башка Эсенбай уулу Нурсултан деген тергөөчүгө өткөрүп берип коюптур да. Анан биз өзүбүз таң калабыз да, ошол нерсени жалган маалыматты көрүп алып ошол жерде айтып атканына кантип айтышты билбейм. Канат Бекмаматовдун жакындары айтып атат, тергөөчү $1000 сураган деп, ошол канчалык деңгээлде чындыгы бар? Как еще раз? $1000 сураган деп атат да тергөөчү. Кто, я что ли? Сиз го дем ошо биринчи 2 күнгө камаганда. Вообще это неправда, да, то, что он вам говорит. Никто ничего у него не просил, никто ничего ему не говорил. А сизде эмне коркуп деле, кантип ошо милицияда туруп тергөөчүнү кантип? Я не буду сейчас на ваши вопросы отвечать. Я же вам говорю, другой следователь дело закончил, суд направил. Позвоните ему. Өзүнүн ситуацияларын айтып берди. Бул жака өзү ротация менен которулуп келген гаишник экен. Каяктан келиптир? Оштон которулуп келиптир. Анан эме деп атпайбы? Буга чейин 3 ай мурун деп окшойт. Мен иш учурунда ошол бирөөнү уруп коюп, мен өзүм ошол кишинин артынан 2,5 ай чуркадым деп атпайбы? Кредиттери бар экен, анысын төлөп бердим, кафелерге кирет экен, мен ошолорун төлөп бердим, мага ошолорун айтып атат да. Анан да айтып коет, мен силерди мынчалык кылбайм дейт. Биздин Кыргызстанда акыйкат издеп, акыйкат болобу деп аткандын ушунда. Ошол жерге баргандан кийин жашынакай тергөө кылып, мейли балам күнөөсү болсо тергеп жашынакайлар. Тергөө бүткүчөктү үй камагында эле эшикке эле сураса болот да. Анан 2 айга камап, эми мына ИВСте жатат. 5 айлык келиндин кош бойлуу, кичке колунда баласы бар, өздөрү квартирада турат. Канча стресс алып атат. Биз мына апасы жүрөгү ооруп, апасы да жактан айылда жатат жүрөгү ооруп.
Ал жерден эми урсаа же бир жерине канамак же бирдеке болмок, мурду Эч ким канап эчтеке болгон жок. Эчтеке болгон жок. Ал жерде жөн жап-жашынакай эле кайра турушту. Туруштуу эчтеке болгону көрүп. Эчтеке болгон жок, эчтеке болгон жок. Эсти мурду сынды деп мен деле тергөөчүлөр чыгарып айтышты. Мурду сынды деп. Ошол жерде мурдуна бирке удар тийсе эле канамакта дедим. Эчтеке болгон жок ал жерден. Извините, а для Сен вы не могли? Да, вот этот вопрос мы и ставили перед следствием. Почему? Если есть у них собственная поликлиника, они не могли туда обратиться. Может быть, от того, что там договориться невозможно. Ну, называют трекером видеорегистратор, который фиксирует все. И он каким-то чудным образом не работает. Вопрос. Если он не рабочий, зачем его брать? Для чего его выдавать? Для показухи, что ли? Что у нас есть? Почему полноты и объективности в деле нет, когда дело касается сотрудников милиции? Элебаева Кулатовда болгон иш-чара боюнча биздин кызматкерлер чакыруу түшүп ал жерге барып, ошол жердеги болгон окуяны тууралуу иш кагылдарын чогултуп, тергөө кызматына өткөрүп берилген. Айда эми айтсаңыз, мынакей бая видеодон көргөндөй сиздин күйөөңүздү, жолдошуңузду Канат Бекмаматовду ушул жерден кылмышкер кармагандай бир аябай издөөдө жүргөн бир кылмышкер кармагандай ошол эле басып алып эки жол кайгылуу кызматынын кызматкерлери, майы кызматкерлер дейбиз. Ошол жерде болгон экен да. Эми сиз окуянын чоо жайын айтып берсеңиз, эмне болду эле, каяктан келеттиңер эле, бул окуяга эмне болуп кириптер болуп калдыңыздар? Биз эмеден центр жактан өз негизи такси чакырып келип атканбыз да. Анан ушул Кулатова Элебаевна кесилишинде жай эме ГАИ кызматкери тосту бизди, анан машина келип токтоду. Бир 10 мүнөткө жакын водитель жок болду да, таксист өзү. Гаишник менен өкө аябай урушту. Биз эми жанында эле турабыз да, машинанын жанында эле угулуп атат, өкө урушуп атат. Анан унчуккан жок. Анан кызым ыйлап баштады, 2 жаштагы кызыбыз бар. Ошол ыйлап баштады. Кечинде саат 10:30-11 чамасында болчу да негизи. Анан ыйлап баштады, анан күйөөм түшүп эле биз кете берели, бул эчтеке деле кылган жокко, водитель тиякта кызым ыйлап атат десе болбойт. Тиги гаишник күйөөм атырып атпай, сен кимсиң? Сен бар өзүңдүн ордуңду билип отурчу деп ошентип эле атырылып кетпеди аябай. Анан күйөөм дагы жини келип кетти. Анан мен көргөнүмдү айтып атам, тиякта кызым ыйлап атат. Бул ката кылган жокпу, эми ошол эмеден эле сарыдан эле өтүп кетти, жетишип эле десе болбой, сен бар турчу, сен эч ким эмесиң, берде эчтекени чечпейсиң. Аябай күйөөм оштан өкө урушуп кетти да. Урушуп кетип эле. Анан жүрчү деп эле могу гаишник менен күйөөм тротуарга тияк менен айланып өттү. Ким чакырды жүргүлөөчү деп? Өкө тең бири-бирине жүрчү деп эле, анан тигинси аябай жинденип алган да, гаишник жиндеп алган. Анан мен уже билип калдым да, уже мояктын кызым эле сразу моерден таксиден түшүп эле кызымды көтөрүп өткүчү болбой, тигинси Канаттын мондай сумкасынан кармап алган да, сумкасында үзүп салбады, бир жерин үзүп салды. Эң гаишник өкө тең аябай жинди, анан жин моменти болуп атат да. Анан тияктан гаишниктин коллегасы чуркап келди, тетиги жерден. Чуркап келип күйөөмдүн колун басып, бир колун кайрып жатты, анан тигинси бул колунан кайрып жатты. Уже адамдар чогулуп баштады, кызым ыйлап атат, кармагандан баштап чырылдап ыйлады. Мен айтсам да болбой, сиз турчу арыңыз, сиз туруңуз ары деп элечи, эки гаишник мага ошентип эле. Анан эле могул жактан немелер келип калды. Жанагы эркин журналист бар эмеспи, Умар Даданов деген. Ошол келип көрүп калып, ошол тартып ошол видеону ошол тартып калды да. Анан тартып ошолар айтса, адамдар айтса дагы болбой, тигилер басып эле жатат да. Эге эмне кылабыз? Баке, жөнүнө турам. Көйрөмү жөнүп калдым. Колум көрдүм. Мен водитель түшүндүрсөм өздөрү нападение кылып атат. О жерде биреме кылдыңызбы? Эч нерсе кылган жокмун. Мына сүйлөттүм деп турат. Жок, эч нерсе кылбайт, айтып атат. Болду, көрсөм жөн турайын. Айтса кайра жок. Кой бербейт, кызым ыйлап атат, мен айтып атам, болбойт. Анан тигилер атарлары мененби ошол бирөөлөргө чалды, эми жан немелерине башка гаишниктерге чалды окшойт. Анан эле могул жерде айтайын, бир 5 мүнөттөн ашык кармап жатты. Кой десе да болбой. Анан гаишниктен бир 3-4 машина уже катарынан көптөшүп келе башташты. Анан ошолар келгенде анан күйөөмдү кой берип тургузду. Анан тияк алып барып эле дагы бир начальниги билбейм кимиси ошол келип өзүнүн видео камераларына тартып эле баштап кетти да. Айтсак деле түшүмөр, роудуга барасыңар деп эле ошентип атат бизге.
Анан кийин макул барсак барабыз, болгонун айтып жазабыз деп, могул жакта свидетелдер күбө деп ошентип айтсак дагы болбой. Баскыла деп РОВДга биз биринчи Кайсы РОВДга барды? Октябрьский РОВДда. Анан биз ГАИнын машинасы менен кеттик, бир милициянын машинасы менен, а водитель да бармакчы болгон негизи. Анан эле РОВДда барып күтүп турдук, башкалар келишин. Анан бирок таксист барган жок да. Ошол барчы машина такси келген жок? Жок, таксист барбай койду. Биз ал жерде анан болгонун эмен түшүндүрүп бердик, күйөөм экөөбүз ошол тергөөчүгө кирип, болгон нерсени айтып, жазып, анан таксистти күтсөк келбеди. Анан күйөөм уже таксиге чалып баштады. Анан ала албай койду телефонун, уже албай койду. Анан тиги эмелерден сурасак, жанындагы ошол адамдар эмнеге келген жок такси десек, ал өзүнүн катасын мойнуна алып, келбейм деп келбей койду. Бизге видеоролик тартып берип койду деди да. Аябай күйөөм жини келип, мен чалып баштадым. Анан ошол жерде эле мен чалып баштасам, меникин да албай койду да. Анан күйөөмө WhatsApp'тан SMS келди. Ошол жерде тергөөдө отурганыбызда эле күйөөмө SMS келди. Водитель WhatsApp'тан SMS жөнөтүптүр да, голосовой. Брат, мен кечирип кой, мен деле ушу үй бүлөмдү багайын деп ушинтип иштеп жүрөмүн. Мындай болуп кетишин мен билген жокмун. Азыр булар мени мынтип патент деп атат, патент, штраф станкага киргизем деп атат. Да бирдемең жок экен деп атат. Мен жок жерден ушинтип эле тыгыштырып атат деди. Капа болбочу брат, тура түшүн деп ошентип SMS келди да. Тигилердин камерасына полный айтып бердим. Жана берки бала келип камерага тартты. Эмне болду, кандай болду деп полный айтып бердим. Ушундай тиги байке сүйлөп атса, кайлар өстөрү ушинтти, тигиндей мындай бирөө эч ким урган жок, жөн эле сулкулашып эле ошондо токтоп калды депчи. Анан ошо эми үстүмө жөн протоколго жөн жок жерден 20 000 сомго берип салышты да, толтуруп салышты. Техосмотр, патентиң жок экен, анан красныйдан өттүң, пересдача деп салды. Билбейм, пересдачадан өтөмбү, өтпөймбү. Жөн жок жерден өлдү да жумушту. Мен жаман көрбөчү, брат. Мен да семьямды багайын деп күнү-түнү иштеп жүргөм, татынып чанан. Кудайдын буйругу экен, айла жок. Эмне кыларын билбей алдым. Брат, жаман көрбөчү, мен деле станкка тыгышып атат. Жөнөн жок жерден 20 000 сомго көрсөтүп салышты. Техосмотр, патент деп, штрафтын үстүнө штраф тыгып деп станкка токтотуп салдым машинаны. Мен да ошо анын баарын төгүп жөнөн жок жерден проблема болуп атат да. Эми болгондой эле камерасына айтып бердим, болгон элечи. Өздөрүнүн камераларында бар, мен сүйлөгөн сөзүмчү. Камера тартышты. Эмне болду, кандай болду, ким этти. Мен конкретно айттым, эч ким чапкан жок. Эчким эткен жөн эле тиги кайлар өздөрү жулкулатып эле ушинтип баштады деп элечи. Мен ошо эми жөн жок жерден эми машина канчадан башым катып атат, өзүм семьямды араң багып жүргөм да. Аны тигилерге окутсак дагы алар эми бири-бирин Тергөөчү эмне деди ошол? Эчтеке деген жок да. Баарын алды, көрсөтмөнүн баарын алды. Алып аны бизде эчтекенен жок, макул кете бергиле деп, анан эми наркологический кетишти. Күйөөм анан тиги эки гаишник болуп наркологическийден келди, где-то 12ден өтүп келди да. Анан таза чыкты. Үчөнүктен негизи таза чыгыптыр деп келди, айтып эле. Анан кете бергиле деп бизди кетирди. Анан тынч эле үйүбүзгө кеткенбиз. Эртеси күнү күйөөм экспертизадан өтүп келиш керек эле. Барсак ошол бүт денесинде колунда, моерлеринен кармаган экен. Ушул жер кадимкидей көк күмөк болуп калган да. Эки тизеси басып жатканда мойнунан бууганы кызарып турат да, мойундары бүт ошондой. Анан экспертизадан барып өтүп келди. Анан эле мен экспертизадан воскресенье күнү болуп калды. Анан понедельник күнү ошол тергөөчү Раимбекова Диана деген болчу да. Анан ошого чалып Раимбекова Диана. Анан чалып сүйлөшсө, мен больничныйга чыгып кеттим. Мен келгенден кийин иш уланат деди күйөөмө. Анан ошентиптир да. Анан негизи мен бир жума өткөндөн кийин мен күйөөмөн сурадым. Жанагы иш. Бир жума өттүбү? Ошентип эле тынчыган. Анан бир жума өткөндөн кийин мен суратпаймынбы? Жанагы иш эмне болду? Ушинтип эле бүтүп калабы десем, жок, тиги тергөөчү больничныйга чыгып кетиптир. Ошол келгенден кийин уланат экен деди. Анан жакшы элеби баары, эч ким эчтеке неме кылган жокпу десем, жок, жакшы баары деген да күйөөм. Анан эле уже
бул окуя негизи 23-июндан 24-үнө өткөн күнү болуп атат да, июнь болуп атат. Июнда болуп атат, Анан 18-июль күнү бир айга жакындан окуп. Бир ай ошо почти 15 ушундай өтүп атат. Эме кылып атпайбы, Райымбекова Диана мага СМС жазды да. Мен ошол следователь Райымбекова Диана мага байланышка чыккыла деп жазып коюптур. Анан мен чыкпадым, сразу күйөөм айтты, мага тергөөчү монтип СМС жазып коюптур дедим. Анан эле күйөөм макул мен өзүм чалып сүйлөшөм деди. Ал жумушуна кеткен болчу, жумушунан ошол обедтен кийин чыгыптыр. Барса эле уже делону жабып, тигилер болсо мурдум сынды, гаишник менин мурдум сынды, бул бала мага нападение кылды деген заключениясын кармап туруп, алар уже бүт баарын даярдап бир ай ичи. Анан күйөөмдү сразу ошол жерде алып калып 2 суткага камап койду да. Анан ошол жерде де 2 суткага албай, ладно, $1000 берсең, сен бизге $1000 берсең, сен эми домашний арестке чыгып турасың 2 күнгө деп ошонткен. Ким айтып турушу $1000 берсең деп? Тиги тергөөчүлөр айткан да. Күйөөңүз айтып атат ушуну айткан деп. Ошон анан жок, мен эмнеге берем мен силерге, жөндөн бербейм акчаны деп. Аябай жини келип, силер эмнеге мынтесиңер? Туруп туруп эле бир ай өткөндөн кийин аябай жини урушуптур да, анан ал жерде. Анан ошон дело уже жабылат, все деп ошентип, мен бербейм деп акчаны бербей коётмун. Бербей койгондон 2 суткага чака эме кылып салышат. Камайт 2 сутка. Камап салат. Анан ошондон кийин 20 күнү кечки саат 5-терде баягы соту дейт, ошон башкаруу чарасына барды. Ошол бардык, Октябрьский сотта болду. Ошол жерге барды, анан кийин эле эмелерди тергөөчү жалган маалыматтарды окуду да, мен деле кирдим да алга. Мен кирип отурдум, кызым экөөбүз кирип отуруп. Не деген жалган маалыматтар айтылды? Болбогон нерседен биякта? Да, болбогон нерседен, мисалы үчүн бул бала эме деп атпайбы, бизге нападение кылып, тигин мурдун сындырыптыр деген заключениясы бар экен, алар кагазын каяктан жасатып алган билбейбиз. Ошентип, тиги Райымбекова Диананы коркутту, балаңды өлтүрүп кетем деди деп ушинтип айтты тергөөдө отурганда деп. Ошентип аябай бул бала өтө коркунучтуу. Может, буну азыр эмеге домашний арестке чыгарып кое турган болсок, бул баласын өлтүрүп кетиши мүмкүн деп, ошо тергөөчүнү коркуттур деп атат ошондо. Тергөөчүнү коркутту деп, ошентип башка тергөөчүгө өткөрүп берип коюптур ал. Райымбекова Диана мен ушинтип коркутту деген кагаздары да бар экен. Башка Эсенбай уулу Нурсултан деген тергөөчүгө өткөрүп берип коюптур да. Анан биз өзүбүз таң калабыз да, ошол нерсени жалган маалыматты көрүп алып, ошол жерде айтып атканына кантип айтышты билбейм. Айтып анан эмеден соттон 3 августка чейин деп калтырып салды да. Калтырып салды. Биз жалоба өттү азыр. Ооба. Анан жалоба жазып, ошол адвокатыбыз эмеге жылдырды, бир жумага, кийинки пятницага жылдырды эле. Ал сотто деле ошол кайра эле эме кылып, ишти биз арыз жазып бүт эмелерди чогултканга аракет кылдык, доказательстволорду. Бирок биздикин такыр караган жок да. Тергөөчүсү деле, соту деле биздикин караган жок. Бизде болгон, мисалы үчүн, дагы калтырып койду да. 13 сентябрга чейин деп жаап салды да. Анан биз могул жака келип уже териштирип баштадык. Много элит хаус дейм, могул эменин камерасын көрөлү деп келдик. Анан келсек, биздики 1,5 жума эле сакталат. Силерге чейин гаишниктер келип биздин камерадан көрүп алып кеткен деди. Биз келип бул жака, анан бул жака адвокат коллегинин зданиясына келсек, бул жактан биз көрсөтө албайбыз, силерге эчтеке деп жооп бере албайбыз. Эме начальнигибиз жок деп булар бизге көрсөтпөй койду. Анан кийин уже калганын эме адвокатыбыз өзү иштеп азыр эме кылып атат, издеп атат. Бир канча туура эмес кылгандарын аныктап койду. Эми буйруса кийинки эмеде айтат да. Анан ошол жерде мен боюмда бар азыр 5 айга жакындап калды. Ошентип такыр эме кылышкан жок да. Наоборот, булар гаишниктер өзүнүн адамдарынан монтип ушундай кылып атат. Анан мен булардан кандай эме күтсө болот да. А жана таксист бала байланышка чыгып атабы? Жок, таксист бала менен такыр байланышка чыккан жокпуз. Аны менен кийин жакында мен WhatsApp'тан эме кылсам, чалсам, алып калды да. Анан кимсиңер деп эле, мен ошондой ошол Канатбек Маматовдун келинчеги болом, баягыда Кулатова эле баягыда бүт баарын айтып түшүндүрсөм, макул эмне болду эже деди. Сиз бизге келип болгон окуяны айтып бериңиз адвокатыбызга, тигилер менин күйөөмдү камап салды деп бүт баарын айтсам, ошол Канат сен күйөөңдү тергөөгө чакырганда мен дагы барганмын деди. Мен болгондой айтып берген, мен эч кимди эч ким урган эмес, нападение кылган эмес, наоборот, тиги гаишниктер өздөрү келип
катуу сүйлөп ошентип баштаган деп мен бүт баарын айтып бергем, карындашым деп ошентип айтты. Анан сизди эмне деди десем, тергөөчүлөр бирдеме болсо чалат деп кете берги деп мени кетирген деди. Анан ошол бойдон тиги водительди жакта чакырбаптыр. Анда бизге келип айтып бериңиз десем макул деген болчу. Эми чалсак байланышка чыкпай атат. Азыр байланышка чыкпай атат. Силерде кандай бир видео далилдерди ала алдыңар, мисалы бияктан кийинчерээк алдыңыздар, кандай колуңуздарда далилдери бар? Биз ошол жок, сразу эле алганбыз, жана Умардадан айтпадымбы, ошол тартып бизге видеолорун сурандык, кетирүүсүн суранса, күйөөмө кетириптир аны. Көрдүк, ал жерде эч кандай мурду сынды дегени, нападение дегендер жок да, себеби анда толук видео бар да. Алар ушул жерде. Дадамда толук видео барбы? Себеби алар ушул жерде турганбы, же башталарда эле түшүп калганбы, биз ал жерин көрбөй калдык. Башталганда эле уже тартылганы бар да, могул жерде. Көп жана өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына кичинекей эле бөлүүсүн салыптыр да. Ал деле эми кыркып монтаждап салыптыр. Негизи. Бирок толугун көргөнсүңөр, э? Ооба, ошол. Эч жерде андай жок. Жок, андай вообще болгон эмес да, урушкан эмес. Мен күйөөм деле билет да, мисалы үчүн мындай нападение кылбаганын билет да, закондорду деле билет, Кудайга шүгүр. Анан эч кандай андай болгон эмес да, булар жалган маалыматтарды топтоп ушинтип атат да, менин күйөөмдү ушинтип каматып салышты да. Мен анан тиги байкемдер ушул гаишник менен сүйлөшкөнүн келишсе, эми эмнеге мындай кылып атасың десе, мен силер менен сүйлөшпөйм деп кетирип салыптыр да, сүйлөшпөй коюптур. Анан мен тергөөчүгө бара бердим, ошол күйөөм камакка койгондон кийин. Жана ким дедиңиз? Октябрь ибисинин тергөөчүсү. Ооба, Октябрьский РОВДдагы Эсенбаев Нурсултан тергөөчүсү азыр ошолго бара бердим, 3 күн катарынан бардым. Анан эми ал деле түшүндү окшойт, эми макул деп тиги гаишниктин номерин берди. Өзүң сүйлөшүп көр, анда сен туура түшүндүм, балаң бар экен, боюң бар экен, өзүң жалгыз экенсиң. Бирок мен киришпейм, калгандарына номерин гана бере алам деди. Анан мен гаишникке чалдым. Эртеси күнү, эрте менен чалсам, ушул 8 болчу эрте менен. Анан ушул жерде иштеп атабыз, макул келиңиз деди. Макул келсем, макул деп башка эчтеке айтпадым, телефондон сразу эле келдим, ушул жерге келсем иштеп атыптыр. Анан байке сүйлөшөлү келиңиз дедим. Десем, мен ушул эмен келинчек болом, мындай кылбаңыз, эмнеге мындай жасаттыңыз, эмнеге мындай кылдыңыз десем, аябай бой көтөрдү да мага. Болгонун болгондо айтып атам да, мен мурдум сынып 20 күн больницада жаттым деп атпайбы, 20 күн больницада жаттым, канчалаган кымбат эмелер кетти, дары-дармектер кетти деп ошентип айтып атат. Анан тиги жанында шериги аял киши экен. Алыңыз келип ал кошумчалап тиги гаишникке, ооба да, силер туура эмес кылгансыңар, эмени бузгансыңар, мыйзамды деп эле ушинтип экөө бирдеме деп сүйлөп атат. Мен унчуккан жокмун, тура бердим, мен да кетпей тура бердим. Эме кылып жазып бериңиз, макул ушунча кылыптырсыз, менин колумдан эчтеке келбей атат. Мен бул жакта тааныштарым да жок. Биз кыйналып атабыз кызым экөөбүз, аябай күйөөмө эме кылып тосмо арыз жазып бериңиз деп мен сурандым. Кылбаган иши үчүн эми мен ошентип кылдым да, күйөөм үчүн. Анан мага толтура эмесин айтты, өзүнүн ситуацияларын айтып берди. Бул жака өзү ротация менен которулуп келген гаишник экен. Каяктан келиптир? Оштон которулуп келиптир. Анан эме деп атпайбы, буга чейин 3 ай мурун деп окшойт. Мен иш учурунда ошол бирөөнү уруп коюп, мен өзүм ошол кишинин артынан 2,5 ай чуркадым деп атпайбы. Кредиттери бар экен, анысын төлөп бердим, кафелерге кирет экен, мен ошолорун төлөп бердим. Мага ошолорун айтып атат да. Анан да айтып коет, мен силерди мынчалык кылбайм дейт. Байке дедим, мен сиз менден акча сурадыңыз деп айткан жокмун дедим. Мен сизге өзүм прилагать этем дедим. Тосмо арыз жазып бериң, домашний арестке чыксын, биз кыйналып атабыз, калганын күйөөм өзү кылат десем да, жок. Сен аял киши экенсиң, мен сен менен сүйлөшпөймүн деди. Аты жөнү ким экен ал гаишник? Талайбек уулу Руслан. Талайбек уулу Руслан деген. Талайбек уулу Руслан деген. Анан эми толтура нерсесин айтты да мага. Анан эме деди, байкемдер келсинби анда дедим. Мен байкемдерге айтайын, сиз менен сүйлөшкөн келсин дедим. Сен жок, мен байкемдер менен да сүйлөшпөймүн деди. Анан эмне деп атат? Анан тиги эме дейт. Оштук бир Алмаз деген гаишник бар экен да. Оштук экен, ал аз Ошто иштейт экен. Мен ошол аркылуу сүйлөшөм деп атпайбы. Аны мен кактан табам десем, тиги сенин күйөөң ошол Алмаз деген гаишникти тааныйт экен, тергөөгө барганда биз ошол аркылуу сүйлөшкөн болчу, ошону тааныйт экен, сен ошого чалып, мен ошол Канат Бекмаматовдун келинчеги болом деп айтып түшүндүр деди. Анан мен менен чалат, мага чалат, мен сүйлөшүп анан айтам деди да. Анан ошенткенине мен сүйүнүп макул деп эле кеттим. Анан тиги Алмаз дегендин номерин табып, күйөөмдүн телефонунан чалып сүйлөштүм. Анан макул карындашым, мен тиги Руслан деген ошого чаламын,
сүйлөшүп, анан мен сага кайра чаламын деген да. Анан уже кеч кирип атат, таң атты мен чалсам, мен азыр совещанияда жүрөм, анан өзүм чалып коёмун деди. Анан чалды өзү, кайра ушу убакыт өткөндөн кийин чалып, эмеде тиги Русландын берки коллегасы жазбай атыптыр арыз, экөө бири-бирине шылтоолоп атат деп койду. Ошондон кийин ал киши менен дагы байланыш жок. Ошол сүйлөшүүлөрдү запись кылып алдыңыз беле? Барбы ошо запистер? Жок, мен аны запись кылган эмесмин да мен. Ооба, тип алганына сүйүнүп кетип эле мен сразу эле келип өзүм эле сүйлөшүп эле кеткем да. Анан ошол Алмаз дегени да жок, ошол күндөн баштап. Ошол Бул гаишниктер деле ошол. Гаишниктер деле ошо бири-бирине шылтоолоп эле атышат деп ошентип койду да. Анан биз эме кылдык, адвокат менен СБга арыз жаздык, тапшырып койдук. Алар уже ишти баштады, буйруса. Анан биз тергөөгө бардык, биринчи биз кирдик. Анан болгондой айтып бердим, ушундай деп, анан макул деп ал жаздырып алып калды. Бизден кийин ошол видеолорду да көрсөттүк. Анан тиги СБнын начальниги айтып атат да, мунун эч кандай мурду сынбаптыр. Эч кандай анан булар наркологическийден спирт ичимдигин ичти деген кагазды алып делого киргизип салыптыр да. Мен күйөөмдү таза чыкса, булар каяктан алып алган, мага ошол жери кызык болду. Биз аны СБдан билип жүрөбүз да. Ошону айтты, сиздин күйөөңүз ичеби, балаңыз ичеби деп. Анан мен күйөөм негизи ичпейт, чыкпайт вообще өзү. Анан ошол жерде биз өзүбүз шокпуз. Атам туруп эле сразу айтты, мен 100% ишенем, мен балам ичпейт, чекпейт. Анан ошол күйөөм наркологическийге барганда видеого тартып отурган экен, текшерип атканынчы. Ал видеону кетирди, телефонунан таап мен. Сизде бар ошо видеолор? Бар, видеолор бүт бар. Таза чыккандарынан бери барбы? Бар, бүт бар. Анан даже врачтын өзүнүн сүйлөгөндөрү дагы бар да. Отчество полностью. Я написала. Вот в моих посланиях я там написала. Ваши чудо. Всех чисто, всех. Все, можно отпустить. Да, всех чисто. Вот здесь скажешь еще? Скажешь еще раз, чисто? У всех чисто, у всех. Пробы отрицательные у всех. Анан СБда начальнигине көрсөттүк, эч кандай мына могул жерде таза деп айтып атат, анан бул жакта кандай ишти деп чыгып атат. Анан мурду сынбаганы моякта турат, эмнеге мурду сынды биякта турат деп аябай айтсак, биз уже мыйзам чегинде иштейбиз. Буйруса балаңыз чыгат деп ошентип кетирди, бизди чыктык. Анан кийин бизден кийин тиги эки гаишникти алып кирип кеткен, анан тергөө алып кирип кетишкен да. Ошо менен бизди пока чакыра элек алар. Эми буйруса чакырса барабыз. Алда эмне болуп атат? Качан соттук процесс же ошол үчүн азыр адвокаттарыңыз иштеп атабы? 13 адвокатыбыз иштеп атат. 13 сентябрга чейин деп 2 айга чейин жаап салган да. Анан азыр эми буйруса тиги эмелерди таптык, далилдерди таптык, ошол жакын арада болуп калышы мүмкүн деди. Бирок точно күн айтыла элек сотто. Жана заключениянын мурдум сынды деген заключениянын булар жөнөкөй эле поликлиникадан эле таанышына жаздырып алыптыр. Эч кандай экспертизадан өткөн эмес, экспертизадагы кагаз эмес, жөн эле поликлиникадан жаздырып алган кагаз. Жанакы арак ишти дегендичи? Анысын мага айтпады, мен анысын мага сиз бирок ошол видеону кетирип көрсөттү, биз ал жагын өзүбүз тактайбыз деди. Негизи ушундай болгондо, анан тиги милициялар аябай эмнеге мынчалык мен күйөөм өчөшүп мындай кылып атат билбейм. Омек Бакенбаев, ушул ситуация боюнча эмне дей аласыз? Кандай дей аласыз? Эми балаңыз ушул жерден кармалган экен, мындай видеосунда көрдүк. Жакшы, ошо мен ушул жерден эми акыйкат издеп силерге кайрылып атам. Себеби дегенде ушул жерде балам жанакынтип гаишниктер менен талаш тартыш болгон экен. Эми бу жерден баламдын эч кандай деле күнөөсү жок экен. Бу жерде таксиде түшүп пассажир болуп келатып, таксисти түшүрүп алып дейлер. Мыйзам буздум деп акча сунушташкан экен, акча гайданчы. Себеби сарыдан өтүптүр ал, анан кийин 10 мүнөттөй күтүп тургандан балам түшүп, ортого мусулманчылык кылып арачага түшкөн экен. Эми койгула балдар десе, аны бир кылмышкердей кылып басып алып ошол жерден
bir же наркобарондой же bir катуу кылмыш жасаган bir террористтей кылып баса калып аны журмалаган экен. Ал журмалагандан кийин ошентип алып барып булар ошентип басып жатканда жанакы Улан Даданов өтүп барат. Умар Даданов өтүп барат, тарткан экен. Видеого чалды түшүп мындай бул балдар туура эмес деп адамгерчилик көрдүк эме террористтей кылып кармап атасыңар, жөнүнө кармасаңар болот, тургузуп эле кармабайсыңар деп айтып аткандарын көрдүк. Деп айтыптыр, анан ага карабай булар алып барып камайт. Терге алып барат дагы текшерет. Текшергенде баламда ичкен эмес. Гаишниктер да испертир, бу жерден ичкен эч кандай киши жок. Таза чыккан. Ал жерден балам чалып мага айтты, ата ушундай болуп кетти. Мен өз айылда турам да, телевидениеден чыгып кетсе, эгер YouTube'дан каналдардан көрүнүп калса, кыжалат болбоңуз, жүрөгүңүздү оорутпаңыз. Жакшы биз жөнүнө кыргызча бүтүрүштүк деди да. Андан бир айдан кийин балам алып барат дагы тергөөгө деп чакырып алып барып, ошол жерден жалган жалаларды жаап камап таштаптыр. Эми бир биздин Кыргызстанда акыйкат издеп, акыйкат болобу деп атканын ушунда. Ошол жерге баргандан жашынакай тергөө кылып, мейли балам күнөөсү болсо тергеп жашынакайлар. Тергөө бүткүчөктү үй камагында эле эшикке эле сураса болот да аны. Анан 2 айга камап, эми мына ИВСте жатат. 5 айлык келиндин кош бойлуу, кичке колунда баласы бар, өздөрү квартирада турат. Канча стресс алып атат эми. Биз мына апасы жүрөгү ооруп, апасы дедактан айылда жатат жүрөгү ооруп. Угол эми бир террорист акыры мыйзам барбы Кыргызстанда деп атат. Анан бул эми гаишник балдар такыр чектен чыгып кетти. Бу жерден колунан келет эле, мен бийлик бутагында агаларым бар, бир туугандарым бар, не кылып аласың деп келин чалып сураса, ушинтип айткан экен, мен деген Оштон билмес, Оштон сабап коюп мен бияка көтөрүлүп келдим, науру 700 миң сом берип койло чыгып көтөрүлүп келдим деп айткан экен жанакы. Бир гаишники да Оштон келген, көтөрүлүп келген. Эми бул мусулманчылыкка деле жатпайт го, эми бир Кудай биринчи Кудай калысы, экинчи мамлекетте калыс чыгар. Ошон үчүн сиздерге кайрылып атам да, акыры ушу мыйзамды сыйлап калыштыкка чыгап турган бизде бир орган барбы депчи. Же болбосо бу жерден эмне ал гаишниктер ошо балама түшүндүрсүн болуптур, балам түшүптүр, мыйзам бузуптур, түшүп барыптыр. Ошол мыйзам бузуп атканда аны баса калбай, мыйзамды үйрөтпөй, сен түшкөнгө болбойт. Тийишпейиңиз, четке тур десе, алда адам да турат да. Же болбосо мына такси чакырып кете бериңиз деп айтыш керек эле. Аны ошо кылмышкерде жүр деп. Ал жерге келип баса калып да. Ошол жерге так ошол жерде баса калыптыр. Бардырга алып чыгып басыптыр. Анын видеолор турат, тастыктап, жүр деп өзү ичип чыгып атат. Бас жумаяка деп сүйлөшөм депчи. Манан кылмышкер деген ошон үчүн сиздерге кайрылып аткан ушу акыры. Биздин үнүбүздү угуп, мындай мыйзамдуулук, эми баламдын келечегине балта чаппай, бир террористтей кылып мына камап жатат азыр. 2 ай дагы 2 айга узартып санкция берип коюптур. Ошол суранасы. Мыйзамдуулугун акыры мыйзамды өлкөдө жашап атабыз, биз кайсы өлкөдө экенин билели деп сиздерге кайрылып атканбыз. Биздин үнүбүздү жетеби депчи. Балким мүмкүн биз мындай нерселерди көбүн жазып атат дагы, жакшы бийлик бутактарына жетпей атат да. Бер жакта Желмоңуздун чоңунан кичинекей дейт. Булар майда сотрудниктер мындайларды жаза берет карапайым элге. Жетекчилери эч кимиси билбейт муну. Ошон үчүн элге жетсин ушул мыйзамсыз кылып аткандары. Биз кайсы өлкөдө жашап атабыз? Мыйзамдуу өлкөдө же мыйзамсыз өлкөдө билсин эл. Ошон үчүн сиздерге кайрылган. Рахмат. Чоткараев Санжар Зулумбекович. Чоткараев Санжар, Санжар мырза. Ушул окуя кандай болду эле? Сиз каяктан келаттыңыз эле? Жана Кубат Бекмаматовдун үй бүлөсүн алып таксиде иштейсиз. Таксиде. Анан бурулдуңуз. Эмне болуп токтотту? Себеби эмне деп түшүндүрдү майя кызматкерлери? Мен Кубатовдо келаткам. Келатканда биздин алдыбызда тазалык машина келаткан. Анан экөөсүнүн тазалык машинада меме жашылдан өттү. Мен адам Маргаевичтен өттүм. Маргаевичтен бурулуп атсам, ГАИ кызматкери эле баягы бурулуп атканбыз да. Анан ГАИ кызматкери тосуп калды. Анан келип тааныштырып, документтериңизди деп калды, анан түшүп, эмне болду, эмне үчүн токтоттуңуз десем, ушу Маргаев меме кызылдан өттүңүз деп атат да. Жок, мен Маргаевичтен өттүм. Маргаевич биз жол түгөгөн уже биз эле баягы бурулуп калганбыз дедик. Дедик, жок, сиз кызылдан өттүңүз деп экөөбүз ошол жерде ызылдашып турдук. Жак күбөлөр айтымда бир 10-15 мүнөт туруп. 10-15 мүнөт. Анан эмне болду? Кубат Бекмаматов сиздин жүргүнчү катары машинада отурган. Отурган. Анан чыгып келди ал.
Ал эми ошо бир эшикти ачып карап, эмне болду тынчылабы деп карап метип анан баягы отура албай койду окшойт. Ага түшүп келип, алда келип айтты, до конца маневр жасаш керек да байке. Мемеден Маргочтон өттүк. Азыр жолтойда ушул жерде туруп калмак белек. Маневрду до конца жасаш керек байке. Күнөөлүү эмес деп келип мага метип кетти. Анан сизге баягы жардам берет да. Анан тигилер өзүнүкүн бербей ГАИ кызматкерлери. Жок, кызылдан өттү. Анан сиз отуруңуз. Водительный сдача там да көрсөтүп калды. ГАИ кызматкерлери. Анан тиги мен деле айтып калдым, мен Кыргызстан жаранымын. Мен айтканга мен укум бар деп ошо деко сөздөн сөз чыгып ызылдашып кетти. Ызылдашып кетти, анан эмне болду? Деко бири-бирин метип эле жүрчү болуп кетти. Ким жүрчү деп, ким ишти биринчи провокацияны баштады? Эми бияктан эко теңири окшойт. Эко теңири. Анан жанакындай азыркы кылмыш ишинде көрсөтүлгөндөй мурдунга уруп, мурдун сындырып, тигисин жулуп алып, арак ичип алган ошондой акыбалды эле Кубат Бекмаматов. Жок, соо эле Соо эле жөнүнө чыгып сизге эметкен. Жөнүнө чыгып ошо мени түшүндүрүп берди. Маневрду до конца жасаш керек. Биз күнөөлүү эмеспиз, жөнү тозуп атабыз, коюп койбойсузбу депчи. Бизди жеткизип койсун, коюп койбойсун, эмне метип атасыз деп тиги жакшы эле айтты. Анан тиги ГАИ кызматкери болбой койду, өзүнүкүн бербей кызылдан өттүңүз, мен толтурам депчи. Анан ал жерден эми эко ошо мен Кыргызстан жарым эко ызылдашып кетти эле, анан жүр болуп кетип бияктан келип эко ызылдашып кетишти. Анан бөлүп баса калышты эми. Бири-бирине метип соткон, эми жакалашып эмне деп соткон, анан бири-бирин чапкан. Биз бөлүштүрдүк да. Биз кимди ким урганын байкаган эле жокпуз. Бөлүштүрүп атканда эми кимди ким урду карамак белек. Бөлүштүрүп атып ошо менен эле тиги эко мемемди клиенттин жерге алып жаткызып калышты. Анан эле тигинси экипаж чакырам деп коюп калды, ошо менен экипаж келип калды, биякта ГАИлардын баары толуп калды. Бияктан эле камерада балдар жүрүшкөн, толтуруп алып үйүлүп калды эми, ызы чыгып атканда элдер көп үйүлүп калышты. Ошо Умар Даданов деле жүргөн жанагы не сахарда иштечү эле, ошол бала деле келип эмне болду байке дегенде мындай деп ал деле келип суранып тиги кое бербейт атат, биякта кызы ызылдап атат аял мененчи. Коюп коюңуздарчы, эми эчтеке деле кылган жок да. Ал жерден эми урса же бир жерине канамак же бирдеке болмок, мурду эчтим канап, эчтеке болгон жок. Эчтеке болгон жок. Ал жерде жөн жапжашнакай эле кайра турушту. Эчтеке болгону көрүп эчтеке болгон жок, эчтеке болгон. Эсти мурду сынды деп мен деле тергөөчүлөр чыгарып метишти. Мурду сынды деп. Ошол жерде мурдуна бирке удар тийсе эле канамак да дедим. Эчтеке болгон жок ал жерден. Бири-бирин урганын көргөн жокпуз. Биз действительно көргөн жокмун деп. Мен доказать мете албайм. Тигини урду деп. Биз бөлүштүрүп аттык, ажыратып аттык. Болду. Анан келишти, ГАИлардын баары келишип эле мыйзам түрүндө толтуруп беришти, протокол болбой эле өстөрөктүн болбой эле толтуруп берди. Кызыл өттү деп да. Красныйдан өттү. Тергөө чакырганда эмне дешти сизге ошол тергөөдө? Тергөө чакырганда эми күбө катары эле келип айтып берип коюңуз деди. Эмне болгон чоо жайын билейин деди эле ошол дейт. Ошон мен бул баарын айттыңыз баягы, эч кандай мурду канап же мындай болгон эмес, тиги келип асылган эмес деп. Кандай болсо ошо окуяны ошондой айттым. Ушундай азыр кандай айтсам ошондой болду. Болгон эми дистуда көргөн нерсемди эле айттым да. Мен башка нерсени кошо албайм же эчтеке эмете албайм. Болгон нерсени эле айттым, ошо эко бири-бирин бияка тартып келишти. Ошо менен ызылдашып эле биз бөлүштүрүп атып эле. Анан кимди ким урду дейт. Аяктан байкаган жокмун дедим мен. Бири-бирин бөлүштүрүп атып. Кулатов Элибаев көчөсүндө болгон окуяны териштирүүнү улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөргө маалым болгондой, экинчи тарап, ошол октябрьсине даттанган экинчи тарап бул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлдөрү же болбосо кызматкерлери. Азыр ошол Бишкек шаардык башкармалыгына келдик. Азыр тиешелүү өкүлү чыкса, суроолорду бермекчибиз. Тек байке, мисалы, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкери бир конфликт чыккан учурда өзүн кандай алып жүрүш керек? Негизи эле Ички иштер министрлигинин ошонун ичинде биздин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгындагы милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери мына шаар ичинде коомдук коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытына кызмат алып барышат. Ошол эле учурда эң негизги өзүлөрүнүн кызматтык милдеттери бул жарандардын коопсуздугу, кылмыштуулуктун алдын алуу, ошол эле учурда жарандардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо болуп саналат. Ошонун ичинде
багы мүмкүн кызмат өтөп жаткан учурда сөзсүз түрдө бир айдоочу менен же болбосо бир тартип бузуучу, эреже бузуучу адам менен сөзсүз түрдө конфликт болот. Бул конфликт учурда багы пикир келишпестик учурда биздин кызматкерлер ошол жаранды ошол жерде чыккан ордунда жаралган суроону туура түшүндүрүп, мыйзам чегинде ал жарандын укугун жана милдетин түшүндүрүп, мыйзамдуу багы чечилүү жолдорун түшүндүрүп берет. Ошол эле учурда дагы багы биздин кызматкерлер Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамында каралган жарандык укуктарын жана милдеттерин сакталышына көзөмөл жүргүзүп, ошол жердеги жана чыр чатакты болсо кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдүн алдын алуу боюнча иш алып барат. Бекбек, мындай суроодо кызматкер конфликт чыккан учурда максималдуу түрдө аны болтурбоого аракет кылыш керек болот? Албетте, ошол уруш чыккан же болсо жана пикир келишпештиктер, талаш тартыштар чыккан учурда ошону багы мыйзам чегинде чечүүгө аракет кылат. Эки жакты тең багы укуктарын, милдеттерин түшүндүрүп, уруштурбаганга аракет кылат. Ошол эле учурда дагы пикир келишпестикти дагы жоюуга, же болбосо ошол кызматкер менен болгон пикир келишпестикте дагы ошол жерде багы мыйзамдын алкагында чечүүгө аракет кылат. Ошол эле учурда жана бизде чакыруу түшкөн учурда багы ар бир ишке же болбосо ар бир чакырууга багы мыйзамдуу, укуктуу баа бериш үчүн бизде ошол аймактык ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, тергөө кызматынын жардамы менен ошол юридикалык өзүнүн баасын берилет. Анан баягы суроосо болбойт, бул материал жасалып аткандай Булатов Элибаев көчөсүндөгү сиздердин кызматкер менен таксинин жүргүнчүсү ортосунда бир конфликт болгон, кабарыңыз болсо керек. Ошол конфликт болгондон кийин азыркы учурда баягы суроо жарап жаткан бир жагдай болуп атат да. Ошол видео регистратордагы видео иште тиркелген эмес экен да. Ошол эмне себептен видео регистраторлор иштебейби? Бизде бул 2019-жылы милициянын кайгылуу кызматы түзүлгөн учурда жаңы трекерлер берилген болчу. Алардын срок колдонуу мөөнөтү 2 жылдан ашып кеткендигине байланыштуу, техникалык мүчөчүлүктөр менен иштен чыкканына байланыштуу бизде азыр трекерлер алынып салынган. Мынакей жакынкы учурдан ушул жуманын башынан баштап биз ошол милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлерине жаңы трекерлерди азыр берип атабыз, боди камераларды берип атабыз. Алардын иштөө тартиптери дагы мурунку камераларга караганда булардын иштөө мөөнөтү да көп, сапаты дагы жогорку деңгээлде. Азыр ички иштер министрлигинде атайын коомдук коопсуздуктук кызматы тарабынан көзөмөлдөнүп, багы мурда биздин эле башкармалыктан эле көзөмөлдөнсө, азыркы берилип аткан боди камералар бул ички иштер министрлигинин тарабынан багы биздин эле кызмат эмес, бул жанагы участкалык инспекторлордун дагы тергөө кызматынын багы сурак жүргүзүү камера комнаталарындагы камералардын бардыгы бүт ошол бир жерден көзөмөлдөнө тургандай шарт түзүлгөн. Азыр ошол жактан көзөмөл толук бүтө элек азыр. Азыр биздин кызматкерлерге мына жаңы берилип атат, бардыгы толук алынып бүтө элек. Эң биринчи туристтик багытта иштеген кызматкерлерге берилип, азыркы учурда ошол биздин шаардык милициянын кайгылуу кызматына дагы азыр берилип атат. Күнүгө багы өзүнүн дагы настрой кылып ичин ар бир кызматкердин багы атына бекитилип берилип атат. Толук азыр камсыз болду элек. Ошол бардыгын бүгүнкү күндө берилип атат. Бирок бардыгына жетиштүү болот. Урса жакын күндөрдө толук камсыздалган. Анан акыркы сурообуз болсун, баягы конфликт боюнча кандай бир маалыматыңыз барбы? Ал Элибаева Булатовдагы болгон иш-чара боюнча биздин кызматкерлер чакыруу түшүп, ал жерге барып, ошол жердеги болгон окуяны тууралуу иш кагаздарын чогултуп, тергөө кызматына өткөрүп берилген.
ал боюнча менин маалыматыма караганда ошол сот кызматкерлерине жөнөтүлүп болуш керек. Ал жерде тергөө өзүнүн юридикалык баасын берет. Алло. Алло. Алло, Райымбекова Дианасызбы? Саламатсызбы? Да, здравствуйте. Менин атым Кайрат Кенжебаев. Журналистмин, 101 жыл башкы редактор. Да, слушаю вас. Дианайым, биз деген жана Канат Бекмаматовдун ишин иликтеп аттык эле да. Ушу менен сизге бир сурообуз бар эле. Канат Бекмаматов дело я не заканчивала. Другой следователь заканчивал. Ошол сиз эле 2 күнгө камаганда сиз кылган турбайсыз ошо иштердичи? Ну, я вам еще раз говорю, дело я не заканчивала, заканчивал другой следователь. Канат Бекмаматовдун жакындар айтып атат, тергөөчү $1000 сураган депчи, ошол канчалык деңгээлде чындыгы бар? Как еще раз? $1000 сураган деп атат да тергөөчү. Кто, я что ли? Сиз го дейм ошо биринчи 2 күнгө камаганда. Вообще это неправда, да, то, что он вам говорит. Никто ничего у него не просил, никто ничего ему не говорил. А сизде эмне болуп коркуп эле кантип ошо милицияда туруп тергөөчүнү кантип? Я не буду сейчас на ваши вопросы отвечать. Я же вам говорю, другой следователь дело закончил, суд направил. Позвоните ему, хорошо? 2 күнгө биринчи 2 күн камаганда сиз каманып турбайсызбы? Башына кабыл алганда. Райымбекова Диана ишти биринчи терген тергөөчү. Азыр толук жооп бербей коюп койду. Та чалып көрөлү бир жолу. Аз албай калды. Биякта ошол жакындар айтып жаткан суроолорду берели дегенбиз, бирок ошол ишти биринчи тергеген Райымбекова Диана ошондой эле иште мени коркуткан, ошону тактайлы анан тиги жакындар айтып аткан $1000 сураган деген суроону берсек эч кандай жооп берген жок. Ишти мен тергеген эмес, мен өткөрүп бергем деп эле коюп салды. Кулат Велибаев көчөсү болгон окуяны тартып алып, өзүнүн Инстаграмда баракчасына чыгарган блогер Умар Дадановго дагы биз телефон чалып, окуянын чоо жайы тууралуу суроолорду узаттык. Эмне болду эле, эмнени көрдүңүз эле, же жана видеодогу эле видео тартканыңыз эле барбы? Ошол видеодо кандай болсо ошондой эле, мен просто машина менен кетип бараткам да, атасына да ошентип айткан. Машина менен айдап барат. Эл көчөдөн мени көрүп калдым. Келишеги менен баласы ыйлап турса, тиги атасын болсо жерге басып отушат да, экөөлөпчү. Ошону көрдүм да, анан ошол маалда мен чуркап бардым да тигилергечи. Чуркап барып тиги балдарга айттым, опойсемге, мен кызматкерлерине. Анчалык кылбай эле койгула, эме өйдө эле тургузуп калмап тургула деп чыгармасаңар. Ошентип турдук, андан кийин немеси келди. Өзүнүн пресс-службасы. Биз кетип калдык. Умар мырза, ана биякта булар азыр ошо мурдунга койгон, мурдумду сындырган деп атат. Ошол убакта бирөөнүн мурду канап аттып эле, жердин баары кан беле. Ушундай нерсени байкадыңыз беле? Жок, кандай болчу. Баары эле нормально болгон, терге жаткырып эле кармап турганда. Эки УПСМдин кызматкери эчтеке болбой эле турду, кийимдерин айырып салыптыр деп атпайбы? Андай болду эле. Кийимдерин билбейм, ошону байкаган жокмун, бирок точно канап панаган эмес да. Балдар деле бар болчу тигил жерде, мисалычы, башка балдар деле. Ошо. Ошо түшүнүктүү. Калган жана сиз видеодо чыгаргандай эле окуя болгон турбайбы, калганы? Всё, Умар мырза, рахмат. Ушул керек эле бизге. Хорошо. Всё, ишиңизге ийгилик, аман эсен бүтүрүп алыңыз. Ишти тергеген Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы бул окуя тууралуу төмөндөгүдөй маалымат берди. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 281-энесине каралган БК аттуу жаранын айыптоо боюнча кылмыш иши 2023-жылдын 31-июль күнү Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотуна кароо үчүн жөнөтүлгөн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ошо 2 айда камакта жаткан Канат Бекмаматовдун жактоочусу, белгилүү адвокат Нурлан Токтолиев менен маек курабыз. Бул иштин чоо жайы тууралуу суроолорду узатмакчыбыз. Нурлан мырза, айтсаңыз, ушул иш боюнча жүргүнчү болуп кетип бара жаткан Канат Бекмаматовдун ишке аралаша коем деп 2 айга камалып калышы кандай бир мыйзам боюнча алешимдер кеткен, эмнелер болгон? Жеке эле ошол баардык күнөөнүн баары ошо Канат Бекмаматовдабы, же болбосо ошол жол кайгул кызматында дагы күнөө барбы? Бул боюнча ой пикириңиз кандай? Эметсеңиз орусча айтып берсеңиз болот. Кечиресиз, орусча айтып кетейин. Дело в том, что тут идет нарушение со стороны сотрудников ГАИ тоже.
Дело в том, что мы обратились в ГУВД города Бишкек, где просили дать оценку действиям. Почему? Потому что, вот, чуть вам расскажу, это события произошли на Кулатова и Либаева. При совершении маневра был остановлен водитель такси, где пассажиром был мой подзащитный. Мой подзащитный просто-напросто вступился за водителя и хотел объяснить, что тут у него никаких нарушений не было. Но он в грубой форме, ему сказали, чтобы он просто отошел. Потом в ходе словесной перепалки они решили совместно перевести этот конфликт словесный на тротуары, то есть разобраться по понятиям. Но что самое интересное, в ходе следствия почему-то следователи этому оценку не дают. Почему следователь сам же предлагает не выяснять обстоятельства, почему сам сотрудник ГАИ идет разбираться с пассажиром, тем более не водителем, к тротуару? О чем они там должны разбираться? Почему следствие объективно к этому не подходило? На сегодняшний день мы имеем уже заключение службы собственных расследований, внутренних расследований. Дело в том, что там указывается, что со стороны сотрудников ГАИ были совершены ряд нарушений дисциплинарного характера. Есть, да? Да. Дело в том, что они вообще не должны были выходить к тротуару и о чем-то там разбираться. Это допустимо вообще? В таких конфликтных ситуациях? Недопустимо, чтобы себя сотрудник милиции втягивал в какие-то конфликты. Если даже гражданин чего-то не понимает, чем-то недоволен, сотрудник ГАИ или сотрудник милиции должен разъяснить на понятном ему языке. Если гражданин все-таки проявляет какую-то агрессивность, есть определенные действия, как, допустим, вызвать наряд, да, чтобы ему там дальше уже объясняли. Но никак не разбираться, там идти с ним к тротуару и о чем-то там по понятиям, как что-то там решать. Для чего? Для того, чтобы потом из него сделать виноватым. У нас сделали есть... же, вот 2 месяца посадили. Да, вот сделали. Дело в том, что у нас есть видео, я надеюсь, вы покажете эти кадры. Дело в том, что один из сотрудников ГАИ говорит о том, что ему сломали нос. Но при этом он на следующий день идет в поликлинику МВД. Лечащий врач не направляет его к лору, либо, не знаю, к хирургу, чтобы показать этот нос. Он, получается, со сломанным носом ждет еще 3 дня. Вы представляете? Почему? Вот смотрите, получается, это происшествие произошло в пятницу. В субботу он обращается в поликлинику, к дежурному врачу МВД. Потом проходит суббота, воскресенье, потом направляется в понедельник в судмедэкспертизу, где судмедэксперт направляет его к лору в республиканскую больницу. Извините, а для МВД не могли, что ли? Да, вот этот вопрос мы и ставили перед следствием. Почему, если есть у них собственная поликлиника, они не могли туда обратиться? Может быть, от того, что там договориться невозможно. Понимаете? Мы просили тоже допросить следствие, если есть такой факт причинения вреда здоровью сотруднику милиции. Тогда давайте допросим врача, дежурного врача, который в субботу принимал этого гаишника. Почему его не допросили? Где вот этот результат? Почему на видео нет, говорят, ему нос сломали. Извините, если нос сломан, естественно, там находятся вены, капилляры, у него должен был быть весь в крови. Но крови не было. Есть только потом заключение о том, что все-таки ему был нанесен вред здоровью. Только в понедельник, получается, спустя сколько дней? Это в пятницу произошло, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. То есть, 4-й день. То есть, получается, что это, 4 дня его вообще не беспокоило, что ли? И это все поняли после того, как он обратился в республиканскую больницу, где ему там что-то отсняли, и он, получается, ему нос сломали через 4 дня. Ну, это же глупость какая-то. Это первое, то, что нас возмущает. Второе, это действия самих сотрудников ГАИ. Почему они выходят разбираться с гражданами на тротуар, если он, извините, веренный ему участок, где он там должен нести службу. Нет, он там в словесной перепалке вступает, то есть втягивает себя в конфликт и втягивает гражданина в конфликт. И хотят разобраться о чем-то. В данном случае мы считаем, что сейчас идет демонстрация просто силы со стороны сотрудников милиции, со стороны следствия.
Почему? Почему на протяжении, допустим, сколько он, это, по-моему, к нему меры начали применяться после истечения 1 месяца. Что они до этого делали? Там везде есть камеры, там есть строительная компания, пожарная служба, там и... Адвокатура. Да, адвокатура тоже. То есть все ждали, пока видео удалится. Потом, что видео нельзя было получить. Но еще что самое главное возмущает. У данных сотрудников были вот эти трекеры. Видеорегистратор? Ну, называют трекером, видеорегистратор, который фиксирует все это. И он каким-то чудным образом не работает. Вопрос. Если он не рабочий, зачем его брать? Для чего его выдавать? Для показухи, что ли? Что у нас есть? Или это так просто удобно сказать, что вот он у нас в это время не работал, для того, чтобы избежать наказания, получается? Хорошо. Если есть видео-то? Нету видео. Что указывает? Ссылаются на то, что это видеорегистратор, трекер, в нерабочем состоянии. Просто так носили? Ну, получается, либо просто так носили, либо для кого-то хотели показать, что вот до сих пор носим, и они являются рабочими. Я думаю, в этой части МВД должно тоже провести свое служебное расследование. Ну, извините, ну, зачем его просто так таскать, если он не нужен? Для чего? Для отмазки, что он до сих пор таскаем, и он рабочий, что ли? Для этого. В данном деле мы считаем, что тут полностью непонятно вообще дело, почему так долго расследовалось, почему не дали оценку во время следствия. Сам следователь или следственная служба Октябрьского района не дала оценку действиям этим гаишникам. Для чего они выходили? Почему полноты следствия нет? Третье. Где все видео? Где все видео? И четвертое. Почему до сих пор врач, дежурный врач поликлиники МВД не допрошен? Почему полноты и объективности в деле нет, когда дело касается сотрудников милиции? Получается, у нас тут недавно произошло там подтасовка, да, на Иссыкуле, там найти не могут. Уже второй день там уже люди говорят, что это возмущены насколько. Да, то есть, получается, для кого-то закон должен работать, каких-то там, кто-то миллион или что-то там украл, там что-то заплатил, и он не садится. А тут надо именно вот, оно особо опасно, его надо содержать в тюрьме. Это менее тяжкое преступление. То есть он не совершил там какое-то такое сверхъестественное, не знаю, возмущенное такое преступление. Это обычное, ну, проступок со стороны него. И это можно было вполне на стадии следствия и прекратить дело. Но почему-то нет, идут на принцип и хотят продемонстрировать силу для своих собственных граждан, которые не имеют, наверное, такого влияния, не имеют таких денег, чтобы это все просто-напросто притушить или просто заткнуть всем рты. Тут идет просто демонстрация силы простому населению. Что, следующее судебное заседание когда будет? И следующее судебное заседание у нас назначено на 10-е в 17:00. Надеюсь, на этом заседании тоже вы нас посетите. И, конечно же, надеемся на справедливое решение суда и, наконец-таки, его выпустят под домашний арест. Они будут содержать как особо опасного преступника под стражей. Спасибо.